Хелчубаным Юсупова мурдагы күйөөсү уруп сабагандыгы боюнча милицияга арыз жазган. Бул иш азыр Аламүдүн районунун ички иштер башкармалыгынын сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Бирок алар материалды Ысык Көл облусуна өткөрүп берүүнү көздөшүүдө. Юсупова мындай жол менен болсо иш токтоп калат деп коркууда. Хелчубаным Юсупова Кактус медиага кайрылып буларды айтып берди. Өткөн жылдын июнь айында жолдошу менен ажыраштым. Ал эми август айында ал мени сабады. Бул окуя Ысык Көлдө болгон. Жалпысынан бул окуя мындайча башталган. Күйөөм Борбордогу колледждердин биринде сабак берет. 2013 жылдан бери ал студент кыздар менен байланышта болуп келген. Биздин ортобузду негизинен ушул негизде пикир келишпестиктер болгон. Андан кийин ал 2 жылдан бери студенттердин бири менен жашап келгенин билдим. Ошондон кийин күйөө менен ажырашууга аргасыз болдум. 2 айдан бери чогуу жашабайбыз. Бирок ушул студент кыз мага ар кандай акарат келтирип кат жазган. Ал кыз 19 жашта. Анын мындай кылуусуна эмне түрткү бергенин билбейм. Мен кеттим, жолду бошоттум. Кааласа ага турмушка чыксын, мени тынч койсун. Бирок ал кыз мени уккусу келген жок. Мен айласыздан анын апасын табышым керек болду. Анын апасын таап, аны менен сүйлөшсөм деген оюм бар эле. Мен акыр аягында анын дарегин таап Ысык Көлгө жөнөдүм. Ошол учурда күйөөм дагы ошол кыздын үйүндө болгон экен. Ошентип ошол жерде күйөөм мени ур токмокко алып жаңжал чыкты. Ал кыздын апасы, атасы, ал кыз өзү бул окуя боюнча күбөлөр. Мурунку күйөөм мени алардын көзүнчө сабады. Ал 2013 жылдан бери мени менен ажырашкан эмиш. Ошол жылдан бери мени менен жашабаганын айтып кыйкырды. Менин билишимче ал булардын баарын мурда аларга айтып келген. Бирок ошол учурда биз чогуу жашаганбыз. 2015 жылы кызым төрөлгөн. Бирок мунун бардыгы экинчи орунда турат. Эң башкысы, ал жасаган иши үчүн жооп бериши керек. Ысык Көлдө мен травматологияга кайрылдым. Менин мурдум сынып, ийнимде катуу оору пайда болду. Бул жекшемби күнү болчу. Дем алыш күнү болгондуктан алардын рентген аппараты иштебей калган. Колум чыгып кеткендиктен ордуна салууну сунушташты. Мен макул болдум. Анткени бул ооруга чыдай албай калдым. Анан кантип мындай жаракат менен жолдо жүрө алам? Мурунку күйөөм мени дагы сабап салбасын деген ойдо мен Бишкекке келүүгө аргасыз болдум. Мен Бишкекке жеткенде кеч болуп калган эле. Саат 12-лер чамасында Аламүдүн районунун ички иштер башкармалыгына кайрылдым. Алар мени травматологияга жиберишти. Ал жерден экспертиза корутунду чыгарган. Анда менин мурдум сынган, ийним чыгып кеткен деп көрсөтүлгөн. Алар денеге жеңил жаракат келтирилген деп жазышты. Мен таң калдым. Анан алардан эмне үчүн жеңил жаракат алган деп жазганын сурадым. Мындай жаракат менен кабыргаларым сынып кетсе, анда денеге өтө чоң зыян келсечи дедим. Менин ден соолугума жаракат келтирген үчүн күйөөм жазаланышы керек деп чечтим. Бирок менин милицияга жазган арыздарымдын бири август айынан ноябрь айына чейин эч кандай каралган эмес. Милициялар иштеген жок. Суракка эч ким чакырылган эмес. Эч кандай териштирүү болгон эмес. Мен сураштырсам, тергөөчү жалпысынан ишти башкага өткөрүп берип, өзү жумуштан чыгып кетиптир. Мен анан чуркай баштадым. Үй бүлөлүк зордук, зомбулук бир нече жылдан бери уланып келе жаткандыктан күйөөмдү ата-энелик укугунан ажыратуу боюнча сотко кайрылдым. Менин эң башкы катам эмнеде? Менин убагында кайрылып арыз жазбаганымда. Күйөөмдүн адвокаты менен буга чейин ал сиздин сабап, кордоп жүргөндүгүн кантип далилдейсиз деп сурайт. Мен эч жакка барган жокмун, бирөөгө бир нерсе айткан жокмун жана менин кандай абалда жатканымды эч ким көргөн жок. Медайым катары мен өзүмө жардам берип, өзүмө келгенче жаттым. Мунусунда катуу сабагандыктан мен милицияга кайрылдым. Мен бул иш кандайдыр бир жол менен алдыга жылсын деп талап кыла баштаганымда, Аламүдүн районунун милициялары бул иш алардын аймакка тиешеси жок экенин айтып, Ысык Көлгө жөнөтүш керек. Эмне болсо да окуя ошол жакта болгон дешти. Ошондой эле алар ишти Ысык Көлгө өткөрүп беришпесе, окуяга күбө болгондор бул жака келе алышпайт экен. Мен бул ишти ал жака жөнөтүүгө эч кандай негиз жок деп эсептейм. Бишкекте жабырлануучу мен жана мени сабаган күйөөм бар. Мен буга байланыштуу райондук, облустук прокуратурага кайрылдым. Азырынча жооп боло элек. Мурунку күйөөм дагы ишти Ысык Көлгө өткөрүп берүү өтүнүчү менен кайрылып жатат. Менин ал жакка барууга мүмкүнчүлүгүм жок экендигин жана ал жакта анын бул ишти жашырууга жардам бере турган тааныштары бар экендигин билет деп шектенип жатам. Мен бул иштин аягына чейин чыгам. Анткени ал бул кылган кылыктары үчүн мыйзам чегинде жазасын алыш керек. Мен поликлиникада иштейм. Элестетип көрүңүз. Мен күндө эле жумуштан суранып, Ысык Көлгө барышым керекпи? Мындай жумушчунун кимге кереги бар? Физикалык жактан да, каржылык жактан да мен ал жакка бара албайм. Болгону да балдарды таштап, мен буга чейин эч кандай маани берген жокмун. Анткени териштирүүлөр жана сурактар бардыгы жасалган. Мурунку күйөөм өз көрсөтмөсүндө
Ал өзү жыгылып мурдун сындырып, ийинин чыгарып алган деп айтууда. Анын айтымында мен аларга барып, ызы чуу салып, анын сүйгөнү менен жана анын апасын уруп турмун. Ал болсо өзүнүн келечектеги кайненесин коргойм деп мени тоскондо. Анын айтымында экөөбүз чогуу кулап кетиптирбиз. Мындайча айтканда, ал мага жашоодо бир жолу дагы кол көтөрбөптүр. 2 жума мурда мен аны аталык укугунан ажыратуу боюнча чечим кабыл алдым. Мен буга жетиштим. Бирок дагы бир жолу ал өз каалоосу менен балдарынан баш тартуу боюнча арыз жазган. Ошондуктан менин доо арызым канааттандырылды. Менин оюмча, мурдагы күйөөм арыз жазып балдардан баш тартсам, аялым арызын артка алат деп ойлогон. Бирок мен анын жазага тартылышын талап кылам. Ошондуктан расмий түрдө ажырашканыбызга карабастан, менин үйүмө келип, ызы чуусун улантууда. Ал үйгө жумушка келет. Эмнегедир ал бардык тааныштарына, досторуна, туугандарына мени бузулуп, башка эркек таптым деп, аны таштап кетип калганымды айтат. Күйөөм менен 15 жыл жашап, анан чыккынчылыгына чыдап, анан күтүлбөгөн жерден кетип калганым менен түшүндүрөт. Ал үйдө жок кезде чындыгында балдарды алып качып кеттим. Анткени ажырашуу жөнүндөгү суроо менин мойнумда турду. Анан андан ушинтип алыстап кетүүгө туура келди. Бул көп жылдар бою уланып келген. Анын ою боюнча мен баарына чыдап, үйдө эмерек сыяктуу болуп, балдарды карап, үй тирикчилигин аткарышым керек экен. Июль айында мен күндүзү оорукананын кызыл зонасында иштедим. Ошондо эле ал ошол жерге келип, мени менен мушташып кетүүгө үлгүргөн. Дарыгерлер мени коргоп калышкан. Улуу балам азыр 14 жашта. Мен аны психологко алып бардым. Азыр бир нече сеанстардан кийин уулум тынчышып калды. Бирок атасы менен такыр сүйлөшкүсү келбейт. Бирок мен бул жеке өзүбүз жана эмне болсо дагы ал сенин атаң деп түшүндүрдүм. Кызым 6 айлыгынан атасын көрбөгөндүктөн ал атасы жөнүндө эч сурабайт. Мен Ысык көлдөн милицияга келгенде бардык жогум кан болгон. Алар мага чын эле арыз жазгың келеби? Бир жумадан кийин арызды алып кетем деп келбейсиңби? деп айтышты. Ушинтип биз аялдар тормоз болуп, үй бүлөлүк зордук, зомбулук болуп, кадыр баркыбызды ылдый түшүрүп жатабыз. Көптөгөн аялдар үн чыгышпайт. Алар арызын кайтарып алышат. Анткени ички иштер органдарына жоопкерчилик жок. Качан гана массалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылганда милиция иштей баштайт жана бул ишти жашыргандан коркушат. Мага акыйкаттуулук керек. Эгерде мурунку күйөөм жасаган иши үчүн айып пул төлөөгө милдеттүү болсо, анда төлөсүн. Ошондо гана мага кылган мамилесин башка аялга кылбай калат. Бул иш боюнча тиешелүү органдар бул ишке көңүл бурат деп ишенебиз.